Салам мекендештер, армаңыздар, урматтуу мекендештер, бул видеону биз документин ортомчулар аркылуу жасаткан мекендештерге багыштап кетебиз. Андан тышкары документ жасаган ортомчу мекендештерибиз бар, ошолорго дагы бир сыйра ушул маалыматты айтып кетебиз. Сөз баштарынын астына кичинекей жарнама. Чет элде жүргөн мекендештерди Бишкек шаарынан үй алып берүүгө жакшынакай азыр биз шарт түзүп бир нече курулуш компания менен сүйлөштүк. Биринчи төлөмү жок, 5 жылга рассрочка менен айына 59-60 миң төлөп Бишкек шаарынан үйлүү болууга жакшынакай шарт түзүп бердик. Москва жергесинен сатуу бөлүмүн ачтык. Марксистская 3 строение 1-402 кабинет. Телефон номерин да мен астына жазып коеюн, айтып кетейин. +7 905 565 9005 жана 9050 аягында эки номер бар. Байланышуу ошо Бишкектен Батырлуу болом десеңиздер, жакшынакай шарт түздүк. Бир нече курулуш компания менен Кудай буйруса көптөгөн мекендештерибизди биргеликте үйлүү кылалы деген ниеттебиз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында биздин көптөгөн жарандар өздөрүнүн документин печать койдуруш үчүн же болбосо эмгек келишимдерди, дагы башка документтерди ортомчулар аркылуу жасатат. Ал эми эч кимге мындай жабык маалымат эмес. Көпчүлүк жарандар ортомчулар аркылуу берет. Анан кийин ортомчулардын эки түрү бар. Биринчиси булар накталай эле мошенниктер. Экинчиси болсо ак жүрөгү менен ошо ортомчу болуп мекендештерге жардам берип, өзүнүн ортосунда тыйын алып, бирок жардам берген мекендештер бар. Биринчи категориясы мошенниктер, ошолордон абайлаңыздар. Себеп деген биздин атыбызда убагында жамынып, диаспоранын атынан группа ачып, элдерден реестрден чыгарып беребиз, регистрация жасап беребиз деп акчаларды топтоп алып туруп жок болуп кеткендер бар. Биз аларды изилдеп келсек, ошо Турцияга жатып алып, телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу көп мекендештер ишенип мошенниктер бар. Биз эч качан документтерди ортомчулар аркылуу жасагыла деп бирөөнү эч качан сунуштабайбыз. Сунуштасак башка кызматтарды сунуштап, бирок проверенный, текшерилген сунуштарды айтабыз. Анан кийин ортомчу мекендештер иш козголуп калышы мүмкүн. Кылмыш ишки козголуп туруп, ошонун негизинде уюштурулган кылмыштык топтун өкүлү болуп калышыңыздар мүмкүн. Бүгүнкү күндө ФСБ тарабынан, МВД тарабынан, ошо Россияда ОВМ, отдел по вопросам миграциянын начальниктерин бүт баарын көзөмөлгө алып атат. Алардын азыр бүгүнкү күндө 5-6 начальниктери түрмөгө отургузуп, кылмыш ишин козгонуп, организация незаконной миграции деген статья бар. Ошонун негизинде кылмыш ишин козгоп туруп, анан кийин алардын акчасына ким которду, аларга ким акча которду, онлайн аркылуу ким которду, ошолордун баарын изилдеп туруп, ошо бечара биздин жөнөкөй мекендештер документ жасаш үчүн тыйын которгон экен, ошолорду дагы жоопко тартып, аларга да кылмыш ишин козгоп туруп, жанагы уюштурулган топтун өкүлү катары көрсөтүп коюп атат. Анан кийин ошол массовый характер азыр болуп бартат. Убагында билесиздер, наркотика менен көп мекендештерибиз кармалып, анан кийин жапа-тырмак ушинтип силер менен биз айтып атып, элдерге айтып атып эле, анын статистикасын азыр түшүрдүк. Наркотика ташырган закладчик мекендештер азыр Кудайга шүгүр аз. Бирок тилекке каршы жанагындай азыр документ ортомчоруп онлайн акча которуп же өзү үчүн которгондор мекендештер дагы акыркы жумада 5-6 мекендешибизди ошо жоопко тартып азыр СИЗОдо отурушат. Ошон үчүн кулаңарга күмүш сырга, эгерде ишенген кишиңер болсо дагы, ортомчу болсо дагы, акчага документтер жасатам десеңиздер дагы онлайн которбой, наличка берип, жолугуп, жүзмө-жүз бергениңиз жакшы, эгерде ортомчулар аркылуу документ жасасаңар. Бирок ортомчулар аркылуу документ жасагыла деп биз силерди чакырбайбыз. Бул жөн эле маалымат катары силерге ушул маалыматты берип коелу деп туура көрдүк. Себеп деген балта өмүрүнө, жаш кыздардын, балдардын өмүрүнө балта чабылып калып атат. Сак саламат болуңуздар, жакшы жаңылыктар болсо айтып беребиз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 миң сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдук утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуңар, утуш менен которуңуздар.